Акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 8 бейтап көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык Көл облусунда. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандар көбөйгөнүн белгилеп, 1 майдан 4 майга чейин 26 бейтап өлгөнүн билдирди. 4 майга карата 224 адамдан оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардан 202 киши айыкты. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1630га жетти. Илдетти жугузуп алгандардын расмий саны 96561, айыккандар 90146 кишини түздү. Оору жуктургандардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсепте 3 майга карата 33 миңден ашуун киши вакцина алды. Соттук медициналык экспертизада Бишкекте урдалган Айзада Канатбекова киши колдуу болгонго чейин зордукталганы аныкталды. Бул тууралуу маркумдун жакындарынын адвокаты Нурбек Токтакунов билдирди. Бишкек шаардык милициясы Айзаданын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин тергеп бүтүп сотко жөнөттү. Анда Замирбек Теңизбаевке адам урдоо, өлтүрүү жана зордуктоо беренелери менен айып коюлду. Ишти иликтөөдө маркум зордукталганы аныкталды. Айзада каршылык көрсөткөн. Экспертизада анын буту колдору тытылганы, көгөргөнү аныкталды, деди Токтакунов. Адвокат милиция ишти шашылыш тергеп сотко жөнөткөнүн, анда кайсы бир жагдайлар, маселен Айзада үзүлгөн убакыт аныкталбай калганын, ошондой эле милиция маркумду ыкчам баарлап издегени тууралуу жасалма документтерди сотко жөнөткөн материалдарга тиркеп койгонун белгиледи. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Айзаданы 5 апрелде Бишкекте 3 адам күчтөп машинага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган эркектин сөөгү талаадан табылган. Шаардык милиция адам урдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирген. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу 4 адам кармалган. 40тан ашык милиция кызматкери иштен алынган. Бишкек шаарында кечээ 17 жаштагы уланды күч менен автоунаага салып уурдап кетишкен. Бул туурасында милициянын кайгул кызматынан кабарлашты. Окуя бул жол менен 16:40 чамасында болгон. Милициянын 102 кызматына Бишкек шаарынын Көлбаев көчөсүндө жашы 7 элек баланы уурдап кетишти деген кабар түшкөн. Кайгул милициясы айтылган жерге келип, ак автоунаачан белгисиз адамдар уланды уурдап кетишкендигинен маалымдар болгон. Көп өтпөй эле бул окуяга шектүү делген 3 киши кармалды. Тартип сактоочулар издөө иштеринен кийин 30, 24 жана 29 жаштагы адамдарды бул окуяга шектүү катары кармап, милиция бөлүмүнө алып келди деп айтылат маалыматта. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодекстин 170 беренеси адам урдоо менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Баткендеги жаңжалдан жабыркагандардын саны 189 адамга жетти. Ал эми 36 адам курман болду. Учурда ооруканаларда 100 адам дарыланууда. Буга чейин Бишкекке 59 жабырлануучу жеткирилген. Баткен облусундагы бейтапканаларда 41 киши жатат. Калгандары амбулатордук түрдө дарылануусун улантууда. Солтонбекова Баткенде 81 мед кызматкер, 20 психолог иштеп жатканын белгиледи. Алардын 11 майга чейин иштери айтылды. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Баткен аймагында жалпы 107 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 10 май куюучу жай, 8 дүкөн, 4 соода түйүнү, 4 социалдык объект жана 5 башка мамлекеттик имарат өрттөнгөн жана талкаланган. 1 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК башчысы Саймумин Ятимов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 пункттан турган протокол кабыл алынганын айткан. Ошол эле күнү Тажикстанда барымтада турган Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы жана 9 жергиликтүү тургун кайтарылган. Бүгүн 4 майга карата Баткен облусунун бардык райондорунда жана айылдарында мамлекеттик чек арасынын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал турукту. Кыргызстандын өкмөтү Баткен облусуна өзгөчө макам берүү үчүн документ даярдады. Эгер ал кабыл алынса, аймакта салыктан жеңилдиктер болот. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов 3 майда аймактагы Көкташ айылынын тургундары менен жолугушканда билдирди. Чечимге Марипов кол коюп, парламенттин кароосуна жиберилди. Өкмөт башчы турак жайлар талкаланган же өрттөнгөн тургундардын бардыгына жаңы үй куруларын айтты. Баткен районунда 30, Лейлек районунда 70 турак жай курулат. Комиссия эсептеп жатат. Суук түшкөнчө курулуш иштерин
аякташыбыз керек, деди Марипов. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан абут болгон кыргызстандыктардын саны 36-га жетип, 189 киши жарат алды. Үй жайын таштап, коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Баткен районундагы Актатыр айыл өкмөтүнө караштуу Орто Боз аймагында коргоо министрлигинин сапёрлору жарылбай калган снаряддарды таап, аларды зыянсыздандырууну баштады. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Орган мындан улам жергиликтүү тургундарды эгер жарылуунун үнү угулса чочулап дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Чек ара кызматы 4-май 9:30-га карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал туруктуу экенин жана түндө кандайдыр бир окуялар катталбаганын билдирди. Чек арачылар тартип коргоо органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан абут болгон кыргызстандыктардын саны 36-га жетип, 189 киши жарат алды. Үй жайын таштап, коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. 100гө жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Жогорку сот президенттин кеңешчиси Равшан Сабировдун өкүмүн жокко чыгарды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Сабировдун жактоочусу прокурорлордун корутундусу боюнча жаңы ачылган жагдайлардан улам ишти апелляциялык кароого жөнөтүү арызын жазып, ал канааттандырылган. Мындан улам жогорку сот Сабировго карата 2013-жылы чыккан сот өкүмдөрүн жокко чыгарып, кайра кароого жиберди. 2012-жылы социалдык өнүктүрүү министри болуп турган Равшан Сабиров коррупцияга шектелип кармалып, кызматынан четтетилген. Тергөөнүн версиясы боюнча министрлик 10 жеке фирмага бала асырап алуу менен алектенүүгө уруксат берген. Аткаминер 5 жылга эркинен ажыратылып, 2014-жылы мунапыс боюнча бошотулган. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Сабиров вице-премьер болуп дайындалып, 2021-жылдын февраль айына чейин иштеген. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалган. Президент Садыр Жапаров Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен телефондон сүйлөштү. Президенттин басма сөз кызматы анда эки өлкөнүн алака катышы тууралуу пикир алышканын кабарлады. Сүйлөшүүдө жогорку деңгээлдеги өз ара иш сапарларын уюштуруу, экономикалык жана техникалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүү, эри инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу сыяктуу маселелер көтөрүлдү деп айтылат. Ошондой эле тараптар эл аралык жана аймактык актуалдуу маселелер тууралуу пикир алмашышты.